Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2019-жылы чыгып болгон окуядан алынган Коллининин бөгөт чарасы аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз атасын өлтүргөн адамды дээрлик 60 жылдан кийин таап атасы үчүн өч алат. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар сөз башынан болсун. 2001-жылы Германиянын борбору Берлин шаары. Фабрицио Каллини деген адам мейманканалардын биринде бара жаткандыгын көрөбүз. Арадан бир нече убакыт өткөндөн кийин Каллининин буту канга буланып ал сыртка чыгып, мейманкананын жумушчусуна мен аны өлтүрдүм деген маалыматын берет. Бул окуядан кийин кадр алмашып 3 айдан бери жактоочу болуп иштеп келе жаткан Каспер Лайненди көрөбүз. Каарманыбыз жактоочулук ишине толук көнелек болгондуктан аябай эле сүрдөп, буга чейин кылмышты кылган Фабриционун жактоочусу болуп дайындалат. Анда каарманыбыз сүрдөп өз жумушун мыктылап алып бара албай жаткандыгы аз келгенсип, адам өлтүрдү деп шектелип камакка алынган Фабрицио Каллини дагы эчтекени сүйлөбөй коет. Бирок кандай болбосун каарманыбыз шектүүнүн жактоочусу болууга макулдугун берди. Кызыгы каарманыбыз шектүү кимди өлтүргөндүгүн билбейт эле. Ошондуктан Каспар жумушунан чыгып кесиптештери менен сүйлөшүп жатып, шаардагы таанымал бай ишкерлердин бири Жан Батиста Майер киши колдуу болуп өлтүрүлгөндүгүн билет. Көрсө буга чейин каарманыбыз жактоочулук кылам деген Фабрицио так эле ошол адамды өлтүрүптүр. Бул маалыматты эми гана билген каарманыбыз бир топко ойлонуп туруп калды. О мобилдик операторун тандайсыңбы? Супер! Переходи на О комбо тарифтеринин линейкасы менен андан дагы мыкты болот. Сага гана маанилүүсүн кош. Акысыз комбо опцияларды туташтыр. Гигабайттарды 2 эсе көбөйтүү оңой эле. Wi-Fi таратуу албетте. Яндекс Плюска акысыз жазылуу, тасмалар, музыка, китептер жана таксиге арзандатуулар. Же ар кандай табитке ылайыктуу онлайн кинотеатрлар. Баары акысыз, баары Мой О тиркемесинде, баары сен каалагандай. Анткени Каспар каза болгон Жан Батиста Майерди жаштыгынан эле жакын тааныйт болчу. Эми болсо аны өлтүргөн адамдын жактоочусу болуп калгандыгы ойлондуруп, бирок артка жол жок экендигин дагы толугу менен түшүнүп турду. Андыктан каарманыбыз биринчи эле каза болгон Жан Батиста Майердин үйүнө барып, үйгө кирген мезгилде өзүнүн балалык кезин эстей баштайт. Көрсө каарманыбызды кичинекей кезинде атасы таштап кетип, аны каза болгон Майер багып чоңойткон экен. Ошондуктан каарманыбыз Майердин үй бүлөсүнүн алдында өзүн аябай күнөөлүү сезип, башкаларына айта албай Майердин небереси буга чейин каарманыбыз менен жакшы мамиледе жүргөн Ханнага айтат. Бирок Ханна деле Каспарды түшүнө албай ага аябай ачуусу келди. Кандай болбосун Каспар аркага жолу жок экендигин түшүнүп өзүнүн аракетин баштап, эң биринчи эле моргко барып Майердин өлгөн денесин көрдү. Көрсө ага 3 жолу ок атылып, андан соң бети башы дагы талкаланыптыр. Сыягы Каллини аны өлтүргөндөн кийин тепкилеп дагы салган окшойт. Анда каарманыбыз маалыматтарды чогултуп жатып, бул убакта түрмөдө олтурган Каллиниге барып, аны менен баарлашканга аракет кылып суроолорду берсе, Фабрицио бул жолу деле эч бир сөзүнө жооп берген жок. Ошондуктан Каллининин өлтүрүү максаты эмнеде экендиги дагы деле белгисиз болуп жаткан. Мотив. Бул аралыкта Майердин тажыясы өтүп, ошол мезгилде биз каарманыбыздын жаштык кезин көрө баштайбыз. Көрсө Каспардын апасы түрк улутунда болсо, атасы немец экен. Бирок атасы үй бүлөсүн жаш кезинен эле таштап кетип, Каспар Майердин колунда чоңоюп, анын неберелери Филипп жана бир тууган эжеси Ханна болуп чогуу ойношчу. Өкүнүчтүүсү Ханнанын ата-энеси жана бир тууган иниси Филипп автокырсыктан каза болушуптур. Ошондуктан Майер өлгөндөн кийин анын уругунан бир гана Ханна калат. Ошентип биз кайрадан тажыя болуп жаткан жерге кайтып, Каспар ал жерден Бёртхар деген адамды көрүп калды. Анда каарманыбыз жинигелеп эле жанагы адамга барып, ага ачуусун чыгарып, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң, сенин Майерге кандай тиешиң бар? Бул жерден кетип калчы деп ызаланат. Көрсө Бёртхар каарманыбызды жаш кезинде таштап кеткен атасы экен. Ошентип сот иши башталып, мындай чоң иш-чарага биринчи жолу катышып жаткан каарманыбыз дагы деле сүрдөп, сот иши башталганда эле элдердин күлкүсүнө калып микрофонду жандырбай эле сүйлөп алат. Анан дагы каарманыбыз дээрлик утууга мүмкүн эмес болгон кылмыш ишинин жактоочусу болуп жаткан. Анткени далилдердин бардыгы Фабрицио Каллиниге каршы болчу. Ал эле эмес, айыптоочу Монтекатини каарманыбызды бир мезгилде окуткан өтө күчтүү айыптоочулардын бири эле. Ошондуктан Монтекатини каарманыбызды жумуштан сырткары чакырып, бул ишти көп деле чойгондо пайда жок, анткени Каллини кандай болбосун камалат. Ошондуктан менин сунушум бар, сен аны сүйлөтүшүң керек. Эгер ал күнөөсүн мойнуна ала турган болсо, мен сот менен сүйлөшүп жазасын жеңилдетебиз. Өмүр бою эмес, 7 жылга камалып, балким андан эрте дагы чыгып кетет. Сунушумду кабыл аласың деген ойдомун десе, бул ойлор каарманыбызга дагы жакты. Бирок Каллини дагы деле сүйлөбөй, каарманыбыздын суроолоруна дагы жооп бербей, эмне болсо ошо болсун деп болуп жаткан иштерге башын дагы оорутпай коет. Ошондо гана Каспар чындыгын айтып, сен өлтүргөн адам мага ата ордуна ата болчу. Анткени өзүмдүн атам мага башын деле ооруткан эмес. Апам болсо мени багам деп жумушунан колу бошобой, ал учурда бир гана сен өлтүргөн Майер мага аталык кылды.
Эми болсо мен ага карабай сага жактоочу болуп жатамын. Бирок сен өз өмүрүңө башыңды деле оорутпайт окшойсуң десе ошол мезгилде гана Калини сүйлөй баштайт. Ал каарманыбыздан өзүнүн атасы дагы деле тирүү экендигин билип атаңдан сөзсүз кабар алганын. Ал кандай болбосун сенин атаң да бир күнү көзү өтүп кетет деп каарманыбызды ойго салып коет. Даже после громкого признания детали преступления остаются неясными. Ошентип Калини болуп өткөн кылмышты мен кылдым деп мойнун алып, бирок аны эмне үчүн кылгандыгын дагы деле айта элек болчу. Ошондуктан каарманыбызга Калини бул кылмышты эмне үчүн жасагандыгы аябай кызык болуп, иш териштирилип жатып, Калини колдонгон тапанчаны көрүп эсине бир нерсе түшөт. Анткени каарманыбыз кичинекей кезинде так эле ушул үлгүдөгү Вальтер P38 тапанчасын көргөн болчу. Ал тапанча каза болгон Майерге тиешелүү болгондуктан китепканасынын бир бурчуна бекитип коюптур. Ошол мезгилде Каспар айыпталуучу бул ишти жөндөн-жөн жасабагандыгын, ортодо өч алуу болгондугу тууралуу күмөнү түшө баштайт. Анткени Майерди өлтүргөндөн кийин жөн эле кетип калбастан аны тепкилеген дагы учуру бар эле. Демек Калини ага башынан эле катуу ачуусу келип жүргөн. Бирок Калини италиялык болгондуктан маселе оорулошуп, каарманыбыз ал тууралуу маалымат таппай, өзүнүн италиялык тааныш кыздарынын биринен жардам сурап, эң эле кызыгы Италиянын архивинен германиялык немец улутундагы каза болгон Майер тууралуу маалымат табат. Бирок кийинки сот отурумуна 4 эле күн калгандыктан каарманыбыз ал маалыматтардын бардыгын изилдегенге жетишпей, буга чейин байланышууну каалабаган каарманыбыз өзүнүн атасы Бёрдхардын үйүнө келди. Көрсө каарманыбыз атасына керектүү маалыматтарды окуп түшүнүүгө жардам сураганы келиптир. Анда атасы китепти көп окугандыктан дароо эле макулдугун берип, ата бала бири-бирин кечиришип кайрадан мамилесин жандантып окшойт. Мындан соң каарманыбыз италиялык дос кызын алып алып Италиянын Тоскана аймагына барат. Анткени соттолуп жаткан Фабрицио Каллини ушул жерден болчу. Ошондуктан каармандарыбыз Каллиниге тиешелүү маалыматтарды издешип, акыр аягы Каллинини тааныган Клаудио Луккези деген адамды табышат. Каармандарыбыз ал адам менен таанышып өздөрүнүн келген максатын айтышып, каарманыбыз ага кайрылып, сиз Жан Батиста Майер деген германиялык адамды тааныйсызбы десе, Клаудио аябай эле жаман болуп кетет. Бул окуядан кийин Каспар кайрадан Берлинге келип Каллиниге жолугуп, мен сиздин жашаган жериңизде болдум. 1944-жылы 19-июнда эмне болгондугун билемин. Сизди эми гана толугу менен түшүндүм десе, Каллини дароо эле көзүнө жаш алып, биринчи жолу каарманыбыздын чылымынан алып чегет. Бирок каарманыбыз издеп чыккан Жан Батиста Майер жөнүндө чындык Ханнага такыр жаккан жок. Анткени ал маалымат элге тарай турган болсо, Майердин ишканасы жок болуп, буга чейин анын жакшы адам деген аты өчүп, Каллини дагы акталып кетиши толук ыктымал болчу. Ошондуктан Ханна каарманыбызды көндүргөнгө аракет кылып, менин чоң атам сени өстүрдү эле. Ошонун жардамы менен жактоочу болдуң, ошондуктан бул маалыматты чыгарбай эле койгонуң жакшы. Эми өткөн иш өттү да десе, каарманыбыз такыр эле болбой, Ханна жини келип ал жерден кетип калат. Кандай болбосун сот отуруму башталып, каарманыбыз өзүнүн күбөлөрүн чыгара баштады. Биринчи эле архивде иштеген Шван деген аял чыгып, Жан Батиста Майер тууралуу маалымат бере баштайт. Көрсө, Жан Батиста Майер 1943-жылдан 45-жылга чейин Гитлердин кол астында СС аскер башчысы болуп кызмат өтөгөн экен. Муну угуп олтурган адамдардын бардыгынын оозу ачылат. Анткени Жан Батиста Майер тууралуу мындай маалыматты эч ким билчү эмес. Мындан соң каарманыбыз экинчи күбөнү чакырып, буга чейин алар Италияда жолуккан Клаудио Луккези келет. Клаудио өзүн тааныштырып, ал дагы Жан Батиста тууралуу маалыматын бере баштады. Көрсө, Жан Батиста Майер 43-жылдан 45-жылга чейин Италияда кызмат өтөптүр. Алар италиялык партизандарды жок кылуунун аракетинде жергиликтүү котормочулардын бири. Окуяны айтып берип жаткан Клаудионун атасы Альбертону алып алышыптыр. Анткени Альберто немец тилин жакшы билчү. Ошондой күндөрдүн биринде Трента деген эс алуучу жайлардын бири жардырылып, ал жерде 2 немец аскери өлүп, бул маалымат аскер башчы Жан Батиста Майерге жетет. Анда Майер жини келип, демек жергиликтүүлөр партизандарды жашырып жатышат. Бизден катуу жооп болот. Бир немец аскери өлгөндүгү үчүн 10 партизан өлүш керек. Же болбосо партизандарга көмөк көрсөткөндөр өлөт. Ошондуктан 20 адам жок кылынсын деп жоокерлерине буйругун берет. Буйрукту алган жоокерлер тынч жаткан айылга барып эшиктерин талкалап киришип, жашоочуларды аял эркек жаш балдарына карабай эле сүйрөп чыгышат. Бир мезгилде ошондой туткунга түшкөн жаш балдардын бирин көрөбүз. Көрсө, бул бала азыр айыпталуучу болуп олтурган Фабрицио Каллини экен. Ушул убакта Клаудио Луккези сөзүн токтотуп, каарманыбыз Каллинини карап, окуяны сиз улантып айтып берүүгө даярсызбы десе, айыпталуучу макулдугун берип айтып бере баштайт. Көрсө, аскер башчы Майер жанагы жаш баладан сен атаң кайсы десе, каарманыбыз атасын көрсөтүптүр. Анда Майер буйругун берип, Каллининин атасындагы башка эркектердин катарына кошуп, ал жерде котормочу болуп жүргөн Альберто, булар партизандар эмес, жергиликтүү жөнөкөй эле адамдар десе, Майер башын деле оорутпай, 20 адамды тизип кезек-кезеги менен өлтүртө баштайт. Ал эле эмес, каарманыбызды колуна кармап алып атасынын өлүп жаткандыгын көрсөтүптүр. Бул окуяны айтып берип жаткан Каллини көзүнө аябай жаш алып, угуп жаткандардын бардыгы таң калып, бирок айыптоочу тараптын мындай учурга дагы жообу даяр экен.
Ал сөзүн баштап 1969 сиз Жан Батиста Майерге каршы аскердик сотко бергенсиз. Бирок аскердик сот Майердин күнөөсү жок болгондуктан сот ишин токтотуп койгон. Демек сиз күнөөсү жок эле адамды өлтүрүп салдыңыз, балким адашып калгандырсыз. Бул учурга эмне деп жооп бере аласыз десе Фабрицио Каллини унчукпай калат. Ал эле эмес, жактоочу дагы эмне дешин билбей калды. Ошондуктан бул учур айыптоочу тарапты бир кадам алдыга жылдырды окшойт. Это просто игра. Ничего личного. Каспар эми соттун кийинки отурумуна катуу даярданыш керек болот. Анткени анын колунда айыпталуучуну актай турган эч кандай бир илмек калбады. Ошондуктан каарманыбыз италиялык дос кызын атасын жардамчысын дагы ишке салып, 69-жылы Каллини Майерди сотко бергенде эмне үчүн сот иши токтотулгандыгын изилдей баштайт. Бактыга жараша каарманыбыз сот ишине керектүү жана маанилүү маалыматты тапты. Ошондуктан каарманыбыз кийинки сот отуруму башталганда биринчи эле айыптоочу Маттингерди ортого чакырды. Көрсө 1968-жылы Дрейер аттуу мыйзам кабыл алыныптыр. Ал мыйзамды иштеп чыгарууда дагы эле ушул айыптоочу Маттингер дагы катышып, ошол мезгилдеги байманаптардын жардамы менен мыйзам кабыл алынып кетет. Көрсө ал мыйзамда экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы аскер башчылары өздөрүнүн кылган кылмыш иштерин атайлап кылбады деп, болгону тартипти аткарышты деген жобоо менен алардын бардыгын күнөөсүзгө чыгарышат. Көрсө Каллини Майерди 69-жылы сотко бергендиктен Майер 68-жылы чыккан мыйзамдын негизинде камалбай калат. Ошондуктан Каспар Маттингерге суроо салып, сиз кандай деп ойлойсуз, ошол мыйзам туура болгонбу? Учурунда каалаганын өлүм жазасына тарта берген аскер башчылар согушту айыптап эле өздөрү күнөөсүз жүрө бериш керекпи? Буга көз карашыңыз кандай десе, Маттингер жооп берип, ал учурда башкача көз караш эле, азыркы учурда мыйзам туура эмес деп ойлоймун. Ооба, сиздин сөзүңүз туура деп Каспардын сөзүнө кошулгандыгын айтат. Көрсө Каллини атайын Майерди өлтүрүүгө алып келген тапанчасы дагы жөндөн жөн эмес экен. Анткени Каллининин атасы атууда өлбөй калгандыктан Майер өзүнүн Вальтер P38 үлгүсүндөгү тапанчасын берип каарманыбыздын атасын толугу менен өлтүртүптүр. Ошондуктан Каллини так эле ошондой тапанча таап Майердин маңдайына такап, Майер каарманыбызга мына сен азыр эр жүрөктүүлүктү үйрөнөсүн деген сөзүн тескерисинче Майердин өзүнө айтып, аны 3 жолу атып, андан соң ачуусун кармай албай тепкилеп дагы салган болот. Ошентип бүгүнкү сот иши аяктап, эртеси күнү сот толугу менен чечимди чыгармак болот. Анда Каллини каарманыбызга ыраазычылыгын билдирип, мына эми сиз акыйкатты таап чыктыңыз. Сизге ыраазымын деп элдин бардыгы эртеси күнкү соттун чечимин күтө башташты. Каллини совершил этой ночью в камере самоубийство. Бирок акыйкат бардыгы ачыкталгандан кийин Фабрицио Каллини максатыма жеттим деп айтып өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Ошондуктан соттун чечими чыкпай эле кылмыш иши толугу менен жабылып калат. Ошентип Каллининин сөөгүн Италияга өзү туулган жерге алып барып коюшуп, Каспар Тажияга катышып Каллинини тааныган адамдардын алкышын алат. Мындан соң каарманыбыз Каллини кичинекей кезинде атасын кучактап турган сүрөтүн көрүп тасма аягына чыгат. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча экинчи дүйнөлүк согуш учурунда немец аскерлери 100 миңден ашык жөнөкөй гана жай тургундарды өлтүрүп жок кылышкан. Бирок 68-жылы чыккан Дрейер мыйзамынын айынан өлтүрүүгө буйрук берген канчалаган аскер башчылар жазасыз эле калып кетишти. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ата бабаларыбыз басып өткөн жолду унутпай тарыхты ар дайым эстеп жүрөлү.